Ички сын атактары көсөм. Ички сында Айкүлдөн кийинки атак болуп, сынчылар бул атакты бийлик жүргүзгөн, эл башкаруучулардын толумдарына ыйгарган, көсөм болуп которулган. Кыргыз тарыхында бийлик мансабы ар кайсы тарыхый доордо бир канча аталыштар менен баш киши, эр, ажоо, хан деген аталыштар менен аталган. Бийлик башкаруучу хан ажоолордун толумдугун даанышмандар ичи олуя сырты падышалык сын болуусу керек деген өлчөм менен аныкташат. Ал бийлик бийлеген хандын ажоонун бардыгы эле көсөм атагына жетише бербеген. Бийлөөчүнүн көсөмдүк сынга толуу шарты эстүү, акылдуу, дили бөтөнчө таза болуу, дагы бир шарты өзү баатыр болуу, өз доорун, коомун, элин бир өнүгүү белесине көтөрүүгө жетектеген иш, эселери менен көсөмдүк атакка татыктуу болгон. Ханга көсөмдүк атагын кайсы бир сынчы эмес эл берген. Манас эпосунда бир нече көсөм хандар өткөнү менен көсөмдүккө сыны толгону Орозду хан деп айтылып, анын кезинде Ороздунун тушунда 90 000 үйлүү эл болду. Жер деген жери эне сай. Жусуп Мамайдын версиясында болуп, эли жалчып, жери куурулбай өткөнү, хандык туусун кийинкилерге өткөрүп берген иши эл оозунда айтылып жеткен. Кармыштегин Макелек Өмүрбай уулу. Кыргыз сынчылык жана көчөт маданияты.